Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Урматтуу көрүүчүлөр, сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аламы. Өтүлүп аткан маселелерибиз, темаларыбыз жиндин психикалык жактан таасири тууралуу сүйлөшүп атканбыз. Бүгүнкү таасири бул najwa деп коет. Najwa деген бул сырдашуу. Адамдарды ошол сырдашууга түртүү. Бунун мааниси Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману иза танажайтум фала татанажау бил исми вал удван ва ма'сиятир расул ва танажау бил бирри ват тaqва ваттақуллаха аллази илейхи тухшарун. Иннаман najwa минаш шайтан ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون". Аллах Таала айтат: "Эй иман келтиргендер, эгер сырдаша турган болсоңор, күнөө, душмандашуу жана Аллахка каршы чыгуу, күнөө кылуу тууралуу сырдашпагыла" дейт. Сырдаша турган болсоңор, жакшылык жана такыба тууралуу сырдашкыла дейт. Аллахтан корккула, кыямат күнү кайтып бара турган. Сырдашуу бир гана шайтандан, иман келтиргендерди кайгыга салыш үчүн. Жана ал нерсеси зыян бере албайт, бир гана Аллахтын каалоосу менен гана зыян бере алат. Ошол сырдашуу менен. Жана момундар, мусулмандар Аллахка таваккел кыла берсин. Бул жерде маселе ошол Аллах Таала айтып атат: сырдашуу бир гана шайтандан дейт. Ошол кишилер эгерде бирөөнү бир кайгыга салыш үчүн түзмө-түз ошол сырдаша турган болсо, бул ошол шайтандын иши. Жана шайтан ушул нерсени ошол адамдарга салат. Дагы деле болсо ушул маани түшүнүктүү болуш үчүн пайгамбарыбыздан келген хадистер ушул аятты жана ушул маселени дагы деле ачып берет. Ибн Умар радияллаху анхумадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгерде үчөөңөр болсоңор, бирөөнү калтырып экөөңөр сырдашпагыла" дейт. Бөлөк Абдуллах ибн Масудтун риваятында: "Эгерде үчөөңөр болсоңор, бирөөнү калтырып экөөңөр сырдашпагыла, ал кайгыга түшпөш үчүн" дейт. Адамдар менен аралашмайынча дейт. Демек, бул хадистер эки сахих китепте келет, имам Муслим жана имам Бухари жана имам Муслимден. Bunun manisi, bu sözlerdin manisi, demek adamlar bir жерде эгер 3 киши болсо, бирөөнү калтырып коюп, экөө сырдашпаш керек, көрөшүп, сүйлөшпөш керек. Себеп дегенде бул нерсе негизи адатта адамды кайгыга сала турган акыбал. Жана бул маселеден келип чыгат, бир гана 3 деген сан эмес, балким 4 болобу, 5 болобу, 100 болобу. Ошол баары биригип туруп, бирөөнү калтырып туруп, сырдашкан болбойт. Бул арам нерсе болот негизи. Демек, шариаттын бир максаттарынан адамды, мусулманды, ыймандоону кайгыга салбаштык. Жана тескериче bundan келип чыгат, мусулманды, ыймандоону көңүлүн көтөрүүдө. Демек, бул аяттан Аллах Таала айтып атат, аятта: "Лияхзуна аллазина аману" дейт. Шайтан бул нерсени салат, ыймандууларды кайгыга салыш үчүн дейт. Алымдар айтат, ушул аяттан келип чыгат. Демек, ар бир момун мусулманды кайгыга сала турган амал арам болот дейт. Жана ушул эле жерден келип чыгат, ар бир момун мусулмандын көңүлүн көтөрө турган акыбал бул эмне? Жакшы иш болот. Демек, бул шайтандын эң чоң бир куралдарынан жана колдоно турган бир иш аракеттеринен. Бул нерседен алыс болуш керек. Адам баласы эч убакта момундун жүрөгүнө кайгы сала турган бир себептерди кылбаш керек. Мындайча айтканда,
момундун бир жаман акыбалына себепкер болуп калбаш керек. Себеп дегенде бул дагы бир чоң күнөөлөрдөн болот. Жана бул нерсе ошол эгер үчөө болсо бирөөнү калтырып коюп жада калса, ошол бир жаман ал жөнүндө сүйлөшпөсөң дагы баары бир ошол кишинин жүрөгүндө шек күмөн жанагы васвасалар ошону менен арбып кете берет. Жана анын ою ушул экөө жөнүндө же ошол сырдашкандар жөнүндө бузулуп, жок жерден эки жактын ортосунда душмандашуу пайда болот. Ал эми шарият эмне? Душмандашууну тыйган, жана момун мусулмандар бир болуп, бир денедей болуп, бирдикке чакырат. Бул шариаттын бир чоң бир максаттарынан. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын бир пайдаларынан эч убакта мусулманды кайгыга батыра турган бир иш кылбаш керекпиз, өзгөчө. Демек эмне? Бир бөлмөдө эгерде бир канча киши болуп туруп, жаңгыс бирөөнү калтырып сырдашпаш керекпиз. Жана ушул жерден дагы бир пайда бар. Эгерде ушул бир бөлмөдө бир канча киши болуп туруп, бирөөнү калтырып туруп, эгер сырдашып көрөнбөсө дагы, бөлөк тилде эгер сүйлөшсө, тиги бирөө түшүнбөгөн. Бул дагы арам болот. Себеп дегенде бул ал тилди түшүнбөйт. Жана бул дагы ушул өкүмдү алат. Кадимкидей ошо сырдашып көөрөшкөндөй бир өкүмдү алат. Ошону менен сабагыбызды токтото турабыз. Бүгүнкү өтүрүүчү адаттагы бир дуабыз. Кечки дуаларда өтүп атканбыз. Бүгүнкү дуа кечинде эгер кимде ким уктап атканда эки жакка оонап бир кыйналуу бир акыбал болот, кээ бирде көп учурда болот бул адамдарда. Ушул маалда кайсы дуаны айтыш керек? Айша энебизден келет хадис. Айша энебизден келет хадис. Айша энебиз айтат, пайгамбарыбыз дейт, ошол түндө эки жакка оонап бир кыйналган бир акыбалга келгенде дейт, мына дуаны айтчы дейт. Ла илаха иллаллахул вахидул каххар, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahumul azizul ghaffar. Манisi Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ал жаңгыс жана бардык заттан бийик жана жеңүүчү зат. Асмандар менен жердин Роббусу жана ошол асман менен жердин ортосунда мейкиндиктин Роббусу улук жана кечиримдүү, өтө кечиримдүү, үзгүлтүксүз кечиримдүү зат. Аллах Таала баарыбызды шайтандын ошол эң жаман бир куралынан сактасын. Бул эмне? Көбүр шыбыр сырдашуудан сактасын. Баарыбызды ачык, айкын жүрүүгө Аллах Таала жүрөгүбүзгө ушул акыбалды салып берсин. Эчтекени жашырбай, баарыбыз бири-бирибизге ачык бололу. Бул жакшы бир иштерден. Качан жүрөктөр, көкүрөктөр бири-бирине ачылганда, ошондо пенделердин арасында сүйүү пайда болот. Качан бул нерсе жабык болуп, баары көбүр шыбыр бир тынчсыз сымал болуп жүрүшсө, бул эч качан бир бул жамаатты, мусулмандардын үммөтүн эч качан бириктире берген бир акыбал. Аллах Таала барыбызга күч кубат берсин, жана шайтандын васвасаларынан жардам берсин, бизди сактап койсун. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.